Ош технологиялык университети Кыргызстанда биринчилерден болуп, өзгөчө кырдаалда коргонуу багыты боюнча адистерди даярдап баштаган. Бул адистикти бүтүргөндөр өз кезегинде биздин өлкөдөн сырткары, алыскы жана коңшулаш мамлекеттерде өз адистиктери менен ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Университеттеги технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин курамындагы Жашоо тиричилик коопсуздугу кафедрасынын жана Гуманитардык технологиялык коллежинин геология, жаратылышты пайдалануу жана коопсуздук кафедрасынын жалпы жааматы тарабынан бул багытта билим алып жатышкан студенттер үчүн атайын иш-чара уюштурулду. Бул иш-чара күнүмдүк жашоо тиричиликте жүз берүүчү ар кандай өзгөчө кырдаалдарда коргонуу жана анын алдын алууда бул багыттагы инженерлердин теориялык жана практикалык иш-аракеттерине багыт берүүчү болуп эсептелет. Анткени инженердик техникалык билим алууда керек болуучу бардык теориялык билимдер менен бирге аны практикада колдоно билүү өзгөчө орунду ээлейт. Бул багытта билим алып жатышкан студенттерге багыт берүүчү катары атайын кызматтын өкүлдөрү тарабынан көптөгөн маалыматтар айтылды. Жолугушууга австриялык эксперт Хаберт Вафер, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынан, эл аралык уюмдардан өкүлдөр жана Жашоо тиричилик коопсуздугу кафедрасынын жалпы жааматы, бул адистикте билим алып жатышкан студенттер, Гуманитардык технологиялык коллеждин өзгөчө кырдаалдарда коргонуу адистигинин студенттери, технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин жетекчилиги катышышты. Жолугушуунун жүрүшүндө студенттер тарабынан өзгөчө кырдаалдар орун алган учурдагы ар кандай иш-аракеттер, аларды болтурбоонун жолдору, өзгөчө кырдаалдын алгачкы учурундагы көрсөтүлүүчү жардамдарга байланышкан ар кандай суроолор берилип, тиешелүү жооптор алынды. Von der Organisation SCS Senior Expert Service entsendet, mitzuhelfen und zu überprüfen, wie freiwilliges Feuerwehrwesen in Kirgisistan möglich ist. Мен СС деген эл аралык уюмдун атынан эксперт катары келдим. Кыргызстандагы жанагы ыктыярчылар, өрт өчүрүү кызматында ыктыярчылардын тобун түзүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин байкап билүүгө келдим. Ошону карап жүрөм. Ошо үгүт насаат иштерин жүргүзүүдө ошо кандай өрт коопсуздук эрежелери сакталыш керек, ошол имараттын өрт коопсуздугу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Ал эми сиздердин кызматкерлердин же болбосо Ош технологиялык университети бул биздин Ош шаарында баягы инженер технологдорду даярдаган, инженерлерди даярдаган университет болгондуктан биз андан сырткары дагы сиздерди атайын биздин адистикти даярдоо боюнча да факультеттер бар. Ошолор менен тыгыз байланышта бүгүнкү күндө ошол сиздерден даярдалып жаткан адистерди дагы мына бүгүнкү күндө алды кызматка келип аткан учурлар бар.